Assalamu alaikum, Kırgız elim. Azırkı учурда biz Ош Баткен Разаков мына жолунун Ноокат участкасында турабыз. Бул жол Садыр Нуркожоевичтин колдоосу менен министр Тилек Текебаевдин көзөмөлүндө жол аягына чыкты. Жол асфальтталынды. Жол чийиндери чийилип жатат. Жол белгилери коюлууда. Бул жол эл аралык маанидеги жол. Кудайым буюрса аягына чыктык. Мына көптөн күткөн Ноокат элинин жолу аягына чейин чыгып, машиналар зуулдап айдап жүрүшүүдө. Дагы канчасы калды. Ноокат жолунун 13 чакырымы оңдолуп бүттү. Тамтыгы чыккан Ноокат жолунун 13 чакырымына асфальт төшөлүп бүттү. Бул туурасында Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Ал эми министр Тилек Текебаев социалдык баракчасына видео жүктөп, Ноокат жолу бүттү, берилген тапшырманы өз убагында аткардык деп айтты. Тактай келгенде тамтыгы чыккан 50 чакырымдан ашык жолдун 13 чакырымы гана бүткөнү белгилүү болду. Министр ушул тилке эң көйгөйлүү болуп жаткан деп ишендирди. Ош Баткен Разаков унаа жолунун Ноокат районундагы тилкесин оңдоо иштери ушул жылдын март айында башталган. Мындан 40 күн мурун өкмөттүн жыйынында УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев эгер 31 августка чейин Ноокат жолу бүтпөсө, Текебаев кызматтан алынарын айткан. Булак Спутник Кежи. Ошол себептен ошол жака чейин келип салынбай келаткан. Ошол себептен болсо мына биздин президентибиз болсо тапшырма берип ушундай аябай начар жерин өзү аныктап туруп, өзүбүздүн мамлекеттик бюджет несени салып баштагылы. Ошол менен келип жактан комиссия менен келип аябай жаман начар жерлерди ошо Ноокаттын тургундары менен жана жергиликтүү бийлик менен келип аныктаганда ошо 13 километрдей аныкталган болчу да, аябай начар жер деп. Ошондон болсо мына республиканский бюджет несени мына баштадык. Баштаганда болсо Митрасда болсо биринчи жолу ушундай капиталдык ишти жүргүзүп атабыз. Негизи мына бизге берилген тапшырманы коюлду эле, ошо биринчи сентябрга чейин өтөсүң деп. Биз болсо ошол айткан берилген тапшырманы өз убагында аткардык. Мына биз эртең 2030 күнүнө чейин кол кандырып турабыз. Ага чейин мына знактар да коюлуп атат, разметкаларды барып чийип атат. Биз ошо кол кандырып турабыз. Мындай канчалык деңгээлде ошо коюлган мөөнөттө бүтөм деп өзүңүзгө ишендиңиз эле? Эми мен ошо эртең көрдүм да, эртең күн менен бияктан болсо келип биздин ишкерлерибиз менен судовой дейин деп биз туура пайдаландык. Эртең менен саат 6-7-ден баштап иштеп, кечки күн баткан чейин иштеп аттык. Ошол эле балдарыбызга X-менге уюштуруп, бияктан болсо рабочийлер иштеген менен зато жана немелер асфальттоо бетон заводдору алар күн менен иштеп атышты да. Ошондой немеден ташты майдалачуу оборудованиеси алда ошо күн менен иштеп атышты. Ошо менен биз ошо бизге койду эле президентибиз тапшырманы. Ошол себептен болсо биз аткарганга даярбыз. Кандай максат, кандай иш коюлсын, суда даярбыз. Аллах ийгилик берсин. Мекенimiz başka ülken devletler katarı kurtuluşuna Allah Teala söylediği nasip kılsın. Yana bir cahsi yollarda kurtuluyor. Allah ikimizi ne yapar? Мына Садыр Нуркожоевич сиз айткарылган Ноокат району, мындайча айтканда Ноокат Исвара жолу же болбосо Разаков Ош жолу ушундай темпте болду. Мына мен сизге айта турган нерсе, жол министрдин бизге Кыргызстанга кылган шалакылыгы. Мынау жолдун бир слой жолу, мынеке бир слой. Бул мамлекетти Кыргыз элине алдаганы мынеке көрүнүп турат. Ошону менен бирге мына жерде эки мост болот деп айтылган эле. Эки мост болот деп айтылган эле. Эки мост жасалат деп. Эки мосттун бир мосту дагы жасалган жок. Мына жерлер ушул Ош Разаков жолу болду. Же болбосо Ош Исвара жолу. Бир дагы айткан нерсеси аткарылган жок. Кантип сентябрь айында бүтөт деген нерсе, сентябрь айында бир слой менен Кыргыз элине алдап койгону көрүнүп турат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бизге ушундай министрлердин кереги барбы? Жок, конечно. Элди алдаган аз келгенсип, сизди алдап, сизди уят кылып атпайбы? Бул мамлекетте
алдаган аз келгенсип, сизди алдаганы бул эмне деген нерсе? Мына карап көрүң, эми бул жолду азыр биз макул тапшырганда бул жол канчалаган акчалар кетти. Канчалаган акча, мына карап көрүңүзчү. Бул акчаларды кетирип эртеге кар жаап, жаз асты менен бул жолдор кандай бузулат? Кандай акыбалда калат? Мына ошентип биздин мамлекетти алдап, сизди алдап, элди алдаган министрлер бизге керекпи? Буга окшогон министрлердин вообще кереги жок. Мен мындай министрлерди афоризм менен бизди алдап аткандыгы даана көрүнүп турат. Ошол себептен мен сизге ушул видеону чыгарууга аргасыздан чыгарып жатам. Себеби бул жолго мен өзүмдүн салымымды ушул жерде Ош Исфара жолун салабыз, токтотуп, машиналарды токтотуп, 5 саатка митинг кылып, жолду токтотуп тургандан кийинки жолдор кандай акыбалда болду? Мына сиз салдырган жол кандай акыбалда болду? Бул деген элди алдап, сизди алдап, мамлекетти алдап аткан министрлер бизге керекпи? Жок. Мындай жол министрлердин бизге кереги жок. Окшогон жол министрини сразу иштен алыш керек. Себеби сиз азыр көзүңүздү боеп, экинчи слойду баспаганын мына мен далилдеп берем. Бул жол кыштан чыкпайт. Кыштан чыкканча чейин дагы бузулат бул. Канчалаган акча. А эмне үчүн экинчи слойду баспайт? Түшүнүксүз. Урматтуу жердештер, урматтуу кыргыз элим, биздин жол министри кандай кылып алдаганын мына мен далилдеп берип турам сиздерге. Кытай мамлекети салган жол менеки. Кытай мамлекети салган жол. Мына. Эми биздин салган жолду караңыздар. Мына машинаның өтүп атыштарын караңыздар. Мынеке. Мына жолдун акыбалы. Бул жактан кетип аткан жолдорду караңыздар. Кандай сонун кетип атат. Мынеке жолдун акыбалы. Мына жолдун акыбалы. Мынеке, жолдош министр, сиз ушул нерселерди көрүп туруп уяларсыз деп ойлоймун. Экинчи слоюну жасарсыз, же болбосо өз ыктыярыңыз менен арызыңызды жазып чыгып кетсеңиз деп мен элдин атынан сизден талап кылат элем. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушуга окшогон жол министрлерини афоризм менен элди алдап атканы мына даана көрүнүп турат. Буга окшогон министрлерди бизге кереги жок. Бир слой менен элди алдап коюп, бул жол эртеге канчалаган акчалар кетти, канчалаган акчалар. Эгерде эртеге бузулган болсо кандай болот? Дагы эле ошол мурунку эле көрүнүш болот го. Мына жерде мен тартып сиздерге ушу даана көрсөткөнүм максатым ушул.